Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары менин каналымда. Мен атым Айнура Сагынбаева жана бүгүнкү видеодо сөздү көздүн тегерегиндеги буручтардан кантип арылабыз же аларды кантип алдын алабыз, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Негизи көздүн тегерегине буруч эмне себептен түшөт? Ким билет? Албетте, бул мимика. Мимика деген эмне? Мимика деген биздин сүйүнүчүбүздү же биздин капа болгонубузду, биздин эмоцияларды билдирет. Эмоциясыз адам жашай албайт. Эмоциясыз жашоо кызык болбойт. Албетте эмоциялар керек. Бирок көздүн тегерегиндеги буручты пайда кылган эмоциялар албетте бизге пайда алып келбейт. Кайсы эмоциялар зыян? Өтө активдүү күлүү. Кээ бирөө деп күлүп койсо, кээ бирөө ха деп күлүп көздүн тегерегине майда буруч же орусча айтканда гусиный лапки түшүрөт. Бул өтө зыян эмоция. Күлгөндө дагы абдан этияттап күлүңүз дагы. Мен кандай эмоция менен күлүп атам, мен кандай мимика жасап атам деп ойлонуп турушуңар керек. Экинчи, биздин өнөкөт зыян адаттарыбыз. Көп айымдар сыртка чыкканда аябай ачык күн тийип турса дагы же кар жаап жанагындай көз уябса дагы көздү уялтып эле бирок очки кийбейт. Же болсо бир нерсени көрбөй атса, аябай көзүн буруштуруп караган жакшы көрүшөт. Бул өнөкөт адат. Бирок будан кутулуш керек. Эмне себептен? Анткени бул дагы бизге кереги жок мимикага алып келет. Ал мимика бизге пайдалуу эмес. Ал мимика бизге зыян. Анткени көздүн тегерегиндеги терини чоюп, айырып, биринчи буручтарды пайда кылат. Ал буручтар тереңдеп барып, терини айырып, анан дайыма турган, күлбөгөндө дагы, көздү уялтпаганда дагы турган буручтарга айлантат. Ошон үчүн, эгерде көзүңөр жакшы көрбөсө, сөзсүз очки кийгиле. Эгерде эшикке чыксаңар күн жарык тийип турса, көздү мынтип уялтпай, сөзсүз очки кийгиле, шляпа кийгиле, кепка кийгиле. Бул өтө маанилүү нерсе. Үчүнчү, бул крем сүйкө. Кремдер буручты кетирбесе, эмне себептен мен ал кремдерди сүйкөм деп сурайсыңар. Мен ошол эле бут кийим менен аналогия келтирейин. Бут кийимди эмнеге майлайбыз? Бут кийимди майлайбыз, бирок көздүн тегерегиндеги терини майлабайбыз. Бут кийим чоюлуп калбасын, бут кийим быршып калбасын, бут кийим жарылып кетпесин, бут кийим айрылып калбасын деп майлайбыз. А көздүн тегерегиндеги тери дагы эгерде дайыма мимика боло берсе, албетте чоюлат жана айрылат. Ошон үчүн аны жибитип, жумшартып, жашынакай кылып, назик кылып алып жүрүш үчүн сөзсүз крем сүйкөш керек. Кандай крем сүйкөйм дегендерге өтө маанилүү эмес. Жаш куракка карата, теринин абалына карата, теринин типине карата сүйкө берсеңер болот. Анан албетте өзүңөрдүн көйгөйүңөргө карата. Анан өтө маанилүү нерсе бул туура сүйкө. Жөн эле кремди сүйкөп койбостон, кремди туура сүйкөгөндү билиш керек. Анткени кремди туура эмес сүйкөсөңөр, тескерисинче жакшыртам деп буруч түшүрө аласыңар. Кантип? Эгерде терини чойсоңор, эгерде терини катуу басып сүйкөсөңөр, эгерде терини чапкыласаңар, катуу чапкыласаңар, ошондо буруч түшөт. Терини атайын өзүнүн линиялары бар. Деп кетет ошол линиялар. Жуунсаңар дагы кыздар, крем сүйкөсөңөр дагы дайыма ошол линиялар менен жуунушуңар керек жана кремди ошол линия менен сүйкөшүңөр керек. Ошол сызыкчаларды дайыма колдонуп жүрүшүңөр керек. Эки кол менен эле назик кыймыл менен сүйкөш керек. Эч качан чоюп, тартып сүйкөгөн болбойт. Дагы акыркы нерсе, кээ бир айымдар жатаарда сууну аябай көп ичет. Же мен деле кээде тузду жегим келет, ошол эле бадыранды жегим келет, туздалган капустаны жегим келет. Жатаарда жеп алып, анан сууну өкүрттөй чалып, эртең монтип шишип турабыз. Эмне болот? Тери чоюлат, анан албетте чоюлган жери бурушат. Ошондон биринчи буручтар пайда болот. Кечинде тузду жебегиле, сууну көп ичпегиле, жана көздүн алдындагы терини көп чойбогула. Мына кыздар, көздүн тегерегиндеги биринчи буручтарды алдын алуу жана буручтарды токтотуу жеңил эле. Албетте бир нече убакыт өткөндөн кийин баары бир бурушат, бирок ошол убакытты көпкө чогулганга аракет кылышыбыз керек. Анан бурушап турган убактысы келгенде косметологиялык процедуралар менен дагы чоюп жакшыртып алсак болот.
кимге менин видеом жакса сөзсүз комментарий жазгыла, жаңы темаларды жазгыла, лайктарды койгула жана ушул видео менен бөлүшкүлө. Жакында жаңы видео.